Саламатсызбы? Региондо Абалким авторлык программасы. Кыргызстаныбыздагы социалдык жана саясий кырдаал мамлекеттик кызматкерлерди да, жөнөкөй катардагы карапайым калың элибизди да чындап келгенде бирдей эле түйшүккө салып турат. Мамлекеттик кызматкерлердин баары эле жыргап, акчасын кайда сарпташын билбей, миллионер болуп кетишкен жок. Мисалы катардагы эле мугалимди карап көрсөңүз, анын түйшүгү тетрисинче мамлекеттик кызматта иштебеген жеке тараптардан көрө алда канча оор жана аргасыздыктын курчоосунда калганын байкайсыз. Мисалы алдыда өтүүчү парламенттик шайлоо учурунда да айрыкча ушул мугалимдерден тартып жогорку кызматтагы чиновниктерге чейин чыныгы басымдын алдында калаары белгилүү. Өзү каалаганды шайлай албайт. Милдеттүү эмес го, бирок өз каалоосу менен мажбур түрдө бийлик тарап көрсөткөн партияга кызмат кылууга добушун берүүдөн башка айласы жок. Антпесе мугалим мектебинен, директору кабинетинен, чоң чиновниги кызматына жабынып кылып аткан бизнесинен айрылып калышы толук ыктымал. Бирок баары эле мамлекеттик кызматта олтуруп жашоосу аянычтуу абалда калып жаткан жери жок. Арасында ушунчалык таланттуу жөндөмдүүлөрү бар, эл арасында айтылгандай миңден бири же балким миллиондон бири чыгып калат экен. Мамлекеттик кызматкер өзү иштеген мамлекеттен да бай болуп кетиши мүмкүндүгүн көрүп туруп, жакаңды гана кармануудан башка арга таппайсың. Аны көргөн башка мамлекеттик кызматкерлер анан кантип жөн гана айлыгына иштеп, мыйзамдуулукту так сактамак эле. Анын деле акылы бар да. Ал деле мындай байлык топтоо үчүн биринчи кезекте мамлекеттик кызматынан пайдаланып, уурулук кылыш керек экенин так даана түшүнүп турат да. Ушинтип отуруп өлкөдө мыйзамдуулук тууралуу сөз кылуудан уяла турган абал жаралып, карапайым элдин өлкө бийлигине болгон ишеними азайгандан азайып бара берет тура. Анан кайдагы адилеттүүлүк, кайдагы тең укуктуулук, анан кайдагы ишеним. Бийликти, мисалы, парламентти жалаң олигархтар ээлеп алганда гана өлкөдө өнүгүп өсүү болот деп чын жүрөгүнөн ишенген адамдарды да көрүп жүрсөңүз керек. Эгер бул түшүнүк туура болгондо, Кыргызстан акыркы 5 жылдыкта гүлдөп өнүп өсүп, Орто Азиядагы эң алдыңкы дүркүрөп өсүп жаткан мамлекетке айланбайт беле. Парламенттин 6-чы чакырылышында мисалы негизинен олигархтар отурбаганда анан дыйкандар отурду. Эртең эми дагы ошол өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, бирок мамлекеттен да бай болуп кеткендер кайрадан парламентке барса, өлкөбүздүн кийинки 5 жылдыгы кандай болушу мүмкүндүгүн өзүңүз байкап көрүңүз. Элдин акысынан ополтоодой каражаттарды уурдап, анан ошол акчанын бир арзыбаган бөлүгүн кайра элге кайрымдуу адамдай болуп көрүнүп берип койгондо эле элдин баары алкыш айтып, айга күнгө теңеп калбашын алар деле түшүнсө керек. Балким бүгүн сиздин үй бүлөңүздө кайрадан ынтымак кетип жаткандыр. Чоң уулуңуз тиги партияны шайлайбыз деп жан тартса, кичүүсү ал болбойт, мына партияны шайлайбыз деп жаңжал салып отургандыр. Дагы бир кызыңыз мен баарына каршымын, эч кимисин шайлабаймын деген чечимге келгендир. Дагы бир жакыныңыз мен такыр эле шайлоого барбаймын деп жаткан болушу да мүмкүн. Алардын бири 5 жылда бир келүүчү шайлоодо өзүмө акча кылып алайын деп жандал баштап атса, экинчиси мекенчилдик духу менен жан күйдүрүп, уурулардын акчасына алданбастан өлкөбүздүн келечегин сактап калышыбыз керек деп аракетин көрүп аткан болушу да мүмкүн. Кандай болгон күндө да биринчи кезекте кыргыз жерибиз, кыргыз элибиздин бүгүнкүдөй бөлүнүп жарылууга алып келген мамлекеттик башкаруу системасын, шайлоо системасын түп тамырынан өзгөртүү зарылчылыгы турганын убакыт өзү далилдеп, тактап койду сыягы. Антпесе эртең партия болуп бөлүнүп жарылып отуруп, шайлаган парламентибизде баягы эле көпчүлүгү жатып ичерлерден турган топтору чогулуп алып, билгенин кылып олтуруп, өлкөбүздү мындан да кыйын кырдаалга жеткирип койбосо болгону. Адам баласы кайра эле адаша бере турган жан эмес го. 30 жыл адашкан болсо канда бүгүн адашпай, тили менен оро коргондорго алданбай, акчасы менен кыйын болуп аткандарга сатылбай, багытыбызды мекен үчүн жан берүүгө даяр тургандардын колуна тапшырганга толук мүмкүнчүлүк жаралды. Демек, баары бүгүн сиздин тандооңуздан көз каранды. Саламатта калыңыз.